Газанын түштүгүндө кумга көмүлгөн сөөктөрдүн табылышы кыргын деп айтылып жаткан окуянын чоо жайын ачыкка чыгарды. Бул медиктерди өлтүрүү менен учурда Израиль эл аралык мыйзамдарды бузду деп айыпталууда. Мунтер мында жалгыз аман калган адам жана ал согуш кылмышы деп аталып жаткан окуянын жалгыз күбөсү. Мен артта отурган элем. Биз штабтан таңгамал чыгып кеттик. Таңкы саат 5-терде Бириккен Улуттар уюмунун унаасына түздөн түз сок курулду. Израиль бул унаалар алдын ала макулдашылбастан жарыгы өчүк абалда алардын аскерлерин көздөй шектүү жылганын айтат. Бирок бул билдирүү талаштуу. Күндүз да түнү да жарыктардын баары күйүп турат. Бул Палестинанын Кызыл Жарым ай тез жардам унаасы экени ачык эле көрүнүп турат. Бизге түздөн түз сок курулганга чейин баардык жарыктар күйүп турган. Израиль өз күчтөрүн коргоп, бул окуяда Хамастын согушкерлери жок кылынганын билдирди. Израиль армиясы тез жардам унаасына туш келди сок курган жок. Өткөн жекшембиде бир нече координацияланбаган унаалар жарыктары өчүк абалда Израиль аскерлерин карай шектүү жылганы аныкталган. Бирок бул сыяктуу ылгабай туруп киши өлтүрүүгө нааразылыктар күч алууда. Аларды жолдун ортосундагы кумга тайыз эле көмүп коюшкан. Аларга ырайымсыз мамиле жасалганы, эл аралык укуктардын бузулганы көрүнүп турат. Мунтер 15 саат суракка алынганын айтат. Бирок Израилдин Хамас тез жардам унааларын калканч катары колдонгон деген билдирүүсү чынбы? Бул таптакыр чындыкка жатпайт. Экипаждын баардыгы жай тургундар. Биз эч кандай согушчан топко кирбейбиз. Биздин милдетибиз тез жардам кызматын көрсөтүп, өмүрлөрдү сактап калуу. Болгон ошол. Биз Мунтердин айткандарын Израилдин армиясына билдирдик. Алар жооп бере элек. Газанын фельдшерлери кесиптештерин акыркы сапарга узатып жатышат. Израиль алар коркунуч туудурганы тууралуу ишеничтүү далилдерди берген жок. Алардын өлүмү боюнча да толук түшүндүрмө бербеди. Бул көз жаштар кайгы муңдун эле көз жашы эмес. Алар жооп алуунун жана жоопкерчиликке чакыруунун көз жашы.